110-35 киловольт таш булак көмөкчү ордунунан Жалал Абад район электр тармактар ишканасы 3 фидерди бөлүп алууда. Аталган фидерлердин экөө учурда өздөштүрүлдү. Бири Курманбек Кичи районунун калкын электр жарыгы менен камсыздоодо кошумча бөлүп берсе, кийинкиси Ынтымак фидери Достук Кичи районуна берилет. Аталган кичи райондордо жыл сайын керектелүүчүлөрдүн саны өсүүдө. Андыктан кошумча кубаттуулуктун барышы жашоочулар үчүн маанилүү. Кышка даярдык көргөн энергетиктер ар бир жумушту кылдат жасоодо. Кураштыруу, орнотуу жумуштары талапка ылайык жүрүп жатат. Адам вод кылып, кабельный линия чыгарып атабыз. Кабельный линиянын бир башын консоль муфтабыз бар. Даяр. Ошону жасап атабыз да. Патрубкаларды киргизебиз, мындай кылып, ар бир жилага. Анан акырын буну газ менен ысытабыз, пайка кылып. Консоль муфтабыз, анан таяр болот. Линия таяр болгондо аппарат алып чыгып билебиз буну. Бул курундан, пассансиядан чыгып линияга напряжение беребиз да, ушу менен чыгып кетет. Линияларга тарайт. Элдерге, трансформаторлорго, менелерге тарайт да. Ошо аркылуу биринчи выходубуз берилет. Энергетиктердин 2 бригадасы Курманбек Кичи районунун 18 жана 19 көчөлөрүнүн кесилишинде 19 учурда жаңы курулуп жаткан Арча Бешик фидерине жаңы электр мамычаларды орнотуп, аба чуалгыларын тартууда. Азыр Самидин фидерин экиге бөлүп атабыз. Арча Бешиктен фидерин Пассанса Ташбулактан азыр 2 фидер чыгат. Бири Самидин болуп калат, экинчиси Арча Бешик фидери. Азыр Самидин фидери узун болгондуктан азыр экиге бөлүшкө туура келип атат. Потребительдер да көбөйүп кеткенине байланыштуу. Жалал Абад шаары боюнча жалпы 32.023 керектөөчү бар. Шаарды электр жарыгы менен камсыздаган Жалал Абад район электр тармактар ишканасы жыл башынан бери эскирген 210 дана жыгач мамычаларды жаңы бетон электр мамычаларга алмаштырды. 2 кошумча трансформатор коюп, 2 дана трансформатордун кубаттуулугун арттырды. Жалал Абад район электр тармактар ишканасынын башчысы Бакыт Турсунбаевдин берген маалыматында шаар кышка 80-90% даяр. Ноябрь айында калган жумуштар толугу менен аткарылат. Жалпы даярдык боюнча утурумдук жана капиталдык ремонттор аяктоодо ноябрь айы менен бүтүрөбүз 100% кылып. Утурумдук иштерибиз дагы 90%ге жетип аяктоодобуз. Ал эми капиталдык куруу боюнча ошо 10 киловольт аба чубалгысына 250 метрлей калды эле, ошонун азыр аяктоодобуз. Анда ошо ноябрь айы менен бүтүрүп ишке түшүрөбүз. Жана утурумдук кайра куруу иштери боюнча толук 100% бүттүк. Ошо ноябрь айы менен толугу менен ишке түшүрүп, баарын бүтүп тапшырабыз да. Алдыда аба чуалгыларына тоскоолдук жараткан бак-тарактарды бутоо жумуштары жүргүзүлмөкчү. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.